Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз журту, урматтуу улуу кыргыз эли, сиздер бардыгыбыз билебиз. Кыргызстанда 80ден ашуун майрам бар. Биздин жаштарыбыз, карылар, биздин жарандарыбыз ойда сонун майрамдашат. Ошондуктан бүгүн биз жаштар менен, тактап айтканда Ысык Көл областына караштуу Ысык Көл районунун Бостери айылынын Хасан Жээнбаев атындагы орто мектебинин жаштары менен жаштар майрамдарды кандай майрамдашат деген темада сөз кылууну туура көрдүк. Андыктан майрам бардыгыбызга жагат. Бардыгыбыз майрамдагыбыз келет. Бирок биздин жаштарыбыз, биздин эже агайлар, биздин ата энелер кандай майрамдап жатышат. Ушунун тегерегинде сиздер менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору оодо. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин төрүбүздүн коногун тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, силер ушул майрамдарды кандай майрамдап жатасыңар? Тактап айтканда, мына буйруса бүтүрүү кечеси келатат. Ошол кечелерде кандай пландарыңар бар? Жана туулган күн болсун, башка майрамдар болсун, 9-майбы башкабы, силер кандай майрамдап жатасыңар? Канткенде сонун майрамдайсыңар? Анда жаштар сүйлөсүн. Анда жигиттерден барбы? От кармаган, чок кармаган, жакшы майрамдаган. Албетте бул майрам деген Келдибекұлы Руслан. Хасан Жээнбаев атында Бостери орто мектеби. 10 классынан. Албетте бул майрам деген жакшы, негиздеген кыргыздар деген эзелтеден эле мурунтан баштап майрамдап келишкен. Мисалы үчүн Кыргызстан деген жакшы нерсеси деген, жакшы майрамы деген, бул деген эме. Сен 10 классында, 10 классың. Анан мына буюрса эми жакында майрам келатат, ушул акыркы коңгуроо, же болбосо ушул 11лерди узатасыңар да. Анан 10 класстар кандай ошолорду мындай кантип узатасыңар? Андай деле, бизде андай деле мындай рекетство деген жок. Сен ошондой мааниде айтып атасыз. Жок, майрамда мисалы баягы кичүүлөр улууларды майрамдатып, мындай жакшы бир маанай менен узатат, учуруп жиберет. Майрам деген ар кандай болот? Мисалы үчүн 11 класстарга барып деген, бүтүп атканда деген барып деген, жакшы бүткүлө, мисалы үчүн жакшы окуя тапшырып алгыла, ар кандай дейсиңер, калып элек айтсаң эле бул өзү чоң эме да, кандай десем мындай. Ошол калып элек айтсаң эле ошол деген чоң мындай. Аларга кубаныч да, жакшы нерсе да. Ал ошол эле майрам болуп калат да. Азыр биздин кыздарыбыз бар экен, анда кыздардын үнүн угалы. Силер кандай майрамдайсыңар? Мен атым Бектур Сунова Айперим. Албетте бул майрам деген албетте чогуу туугандарың менен, ар бир досуң менен өткөзгөн бир убакыт. Бул азыр мен 11 класстын окуучусумун, бүтүрүп жатам. Акыркы коңгуроону мындай айтканда көңүлүм маанайым түшүп жатат окууну бүтүп кеткениме. Бул окуу күндү биз бүт баарыбыз чогулуп, ушул мектепте аяктаганыбыздан бүт баарыбыз чогулуп майрамдамакпыз да. Ошо майрамдаганда силер баягы мындай шампанский, ягуар жана башка нерселер менен жакшы каалоо тилектерди айтып майрамдайсыңар да. Канча сомдон чогултуп атасыңар? Келечектеги пландарыңар кандай? Анчалык деле чоң акча чогултуп атабыз деп айтпай албайм, бирок шампань тиңдей мындай деле көп колдонулбайт бизде. Албетте сок жана андай колдонушу мүмкүн. Столдун үстүндө бүт баарыбыз майрамдап, шаң шөкөтүбүз көтөрүп отурмакчыбыз. Азыр ушундай болот да. Балдар энелерге, аталарга кожоюн болуп атат. Онду бүтүп бүтпөй эле ушу бүт баары кожоюн. Анан аябай кымбат балуу кийимдерди кие башташат. Кээ бирлер $100, $150 көйнөк бир күнгө келгенге. Ошо жана выпускной деп. Жарым жылаңач ошол кийим үчүн бир күндүк кийимге ошо $100-150 кетет экен. Андан кийин барып туруп жана чоң ресторандада же атайын ушундай эмелерде көптөгөн акчалар чогултуп анан майрамдайт экен. Анан мугалимдер менен кошо ичет экен. Барып алып ошо түнү менен жүрөт экен да ошо. Анан ошо кантип кыргыздын салтына, кантип менталитетине туура келсин. Каерде кыз ошо бойго жеткен кыз ошо түнү менен ошо жүрсүн тоолордо, талааларда. Биздин жаштарыбыз албетте кошулбайт.
Мен да кошулбайм. Мен да кошулбайм. Биздин эжелерибиз ыйманын сактап, окуучулардын алдында арак ичип, жанагы спиртной напиток ичишпейт, бирок биз кандай кийимге көңүл бурсак, биздин кийимдерибиз азыр модада болуп аткан кыргыз орнамент кошулган кийимдер. Может быть, ошо выпускниктер өзүнө каалап кыргыз орнаменттерин кошуп кийиши мүмкүн. Кыргыздын кызы, Бостеринин чыныгы кызы эч качан түнкү клубда ягуар ичип, шампан ичип жүргөнүн эч ким деле көрбөйт. Ошондуктан мен мындай коргоп кетермин өзүм эжелеримди, өзүмдүн Бостеримдин кыздарын. Эч качан биздин эжелерибиз биздин алдыбызда арак, спиртной напиток ичип көргөн эмес, биз көргөн эмеспиз. Кыргыздын Бостеринин чыган кыздары эч качан ичпей ичип түнү бою ары бери шан шөкөткө барган эмес. Ушул жаштарыбыз туура эле айтып атабы, силер туулган күндөрдү кандай майрамдайсыңар? Биз ушул суроого да жооп берели. Мына мектепте дискотека болот майрам сайын. 23 февралда болот, 8 мартта. Жок, мына выпускной вечерде силер лимонад ичип коюп эле анан кийин үйүңөргө тарап кетип каласыңар. Ошентип кетебиз, анткени эжелерибиздин алдында болгондо биздики туура эмес да, эжелердин алдында спиртной напиток. Ата-энелерибиз Жок, эжелериңерди калтырып коюп мейли. Ата-энелерибиз чыгат. Ата-энелерибиз жаныбызда болот, анан ошо ата-энелерибиздин жанында сыйлабай биз ягуар, шампанский ичсек, бул абдан туура эмес болот да. Анан өзүнүн ата-энебизди сыйлагандыктан биз дагы ошондон кичине карманып токтонобуз да. Биздин жаштарыбыз бар экен, бул жактын дагы үнүн угалы. 9 класстын окуучусу Бактыйыр кызы Нурзада. Вот эме отпайм, уякта айтып атат. Эми 25 майда 11 класстын окуучулары кантип бүтүрөт деп аткан. Мындай илгертеден ушундай салт болуп калганда, 11 класстын окуучулары болуп, ата-энелер менен бир кафени жалдап алышып, таңга чейин таң тосушат деп. Анан ойлоп атасыңар, тиги ошо ичишет, аны минтет. Андай болбойт, болсо да, например, возможно же болот деп шампан ичкенге эмнеге болбойт? Анча да алкоголь эмес да. Ошондой эле отуруп ичкенге. 11 класста ичсе болот, 11 класста азыркындай 9-8 класста ичкендерин көргөн эмесмин, например. Андай деле болбой деле койсун. Ошо ата-энелер менен чогуу таң тосконго эмнеге болбойт деп ошода. Эң сонун болот, Жакшы эле дейм, ата-энелер менен кафеге тосуп отурган. Ата-эненин жанында көз карандыда. Эми ичсе болот, 11 класстар тем более. Бүтүрүүчүлөр болсо, Ооба, бүтүрүүчүлөргө. Кийими, жанагындай кымбат балуу кийимдер. кандай кийимдер кийишет? Эми кандай кыздарга бальный көйнөк, балдарга костюм шым. Болду? Эң сонун болот, Эң сонун. Жаштар сүйлөсүн. Айтарым бул ошо кичинекей 9 класстар 11лер ичет деп болот. Бул негизи ичпейбиз бизчи. Ичет эле. Жакшы эле майрам тособуз, бирок ичпейбиз. Жөн эле татасыңар, Жок, тартпайбыз, ичпейбиз. Вот тигилер 11 класстар ичет деп анан ичпейбиз, шанда ягуар ичилбейт. Нормально өтөбүз да мындай. Жакшы эле да. Ырдап бийлеп. Мына кээде мисалы баягы ичпесеңер мындай эмне болуп калат го экен, Айбек, мындай майрамдын мындай максатына жетпей алган болуп калат го. Кээ бирлер жакшы ошо кабыл атылган айтышат тура. Анан эми тойлордо деле башкаларда деле болуп атпайбы? Анан эми силердин бир күндүк кечеңерде кандай болот? Бир күндүк кечебиз жакшы эле өтөт, бирок ичилбейт да мындайчы. Сиз биякталар шылтоо болот да, ичесиңер деп. Ичилбейт мындайчы негизи. Эже агайлар ошентип айтты деди беле? Жок. Сиз айтып атасыздар ушундай элечи. Ягуар ичесиңер, шампанский ичесиңер депчи, наша пиво деп элечи. Мисалы бизде Бишкекте күндүз эле мас болуп жүрөт да уже. Ал Бишкектен, бияк Бостерден салыштырмаңыз да Бишкек менен Бостерди. Анан силер эми шала мас болбойбу? Жакшы, Айбек. 11 класстын окуучусу Талабекова Бурул. Сиз айтып атасыз, бизде Бишкекте күндүз мас болуп атышат депчи. Күндүз мас болуп атканы ал өздөрүнүн тарбиясынан. Биринчиден бизде Бостерде эже агайларыбыз, мугалимдерибиз, ата-энелерибиз бизди антип тарбиялаган эмес. Экинчиден биз андай жолго барбайбыз. Үчүнчүдөн бизге барганга да болбойт андай жерден. Бул выпускной жана кийимдер боюнча айтып атасыңар. Бул жерде жалаң молдолор, Нет, молдолор эмес, бул жерде эмнеге жакшы эле обычный эле адамдарыбыз, просто биздин тарбиябыз ушундай да. Бизде Бостерде аябай катуу тартипте турабыз. Биздин директорлорубуз, мугалимдерибиз ошондой жакка жол бербейт. Ошон үчүн бизде ушундай өтөт. Бизде выпускной вечер жакшы өтөт, тынч өтөт. Силер мугалимдериңер да ичпейт, өзүңөр да ичпейсиңер. Биз көргөн Ким ишенет? Ишенбей коет да силерге азыр. Биз көргөн эмеспиз мугалимдердин ичкенин. Биз көргөн эмеспиз. Силердин өзүңөр ичпейт, бирок ичиш мүмкүн, Биз көргөн эмеспиз ичкенин, потому что биз айта албайбыз. Анда биздин ата-энелериңер да ичпейт, может быть.
Силердин ата энелериңер да ичпейт, эч кимдер ичпейсиңер. 10 класстын окуучусу Канатбекова айда эмнеге биздин эжелерибиздин, например, эжелер биздин көзүнчө ичкенин же ушундай жаман сапаттарын көргөн эмеспиз, биз айта албайбыз да биздин эжелерибиз ичет же ичпейт деп. А окуучулар деле менин оюмча эжелерибиздин көзүнчө ичпейт, анткени бизге туура тарбия берип аткандан кийин кантип ичет. 11 класс бүткөндөн кийин бүтүп атат. Көзү жок да ичет, э? Окуучу эмессиңер уже. Аттестатталгандан кийин силер окуучу эмессиңер да. Биздин анда биякта кызыбыз бар. Саламатсызбы, мен 10 класстын окуучусу, фамилиям Алмазкызы Жазгүл. Бул жерде биз спиртнойду ичет, ичпейт деп талашып атабыз. Бул спиртнойдун мен ошол зыяндуулук жагындагы айтып кетейин деген, бул жерде деген бизге көрсөткөн ошол жана Кока-кола суусундугу жана дагы ошол энергетик Ягуар пиво деген ичкиликтер бар. Буларды деген бизге Гүлнара Бейшенбековна эжекебиз көрсөтүп берген. Буларга көптөгөн красителдер, ошондой эле зыяндуу заттар кошулат депчи. Мен ойлойм ушундай көрсөтүүлөрдү көргөндөн кийин жана дагы ушул биздин Бостеридеги жаштарыбыз, жалпы эле Кыргызстандагы жаштарыбыз ушундай алкоголдук ичимдиктен алыс болот деген ишеничтебиз. Мисалы мен уккам, мисалы мугалимдер, эмелер, бүт окуучулар атайын ошо эмеде көп акча чогултуп, койлорду алып, көптөгөн яшик менен ар нерселерди алып иче турган ичимдиктерди. Анан тоолорго чыгып, анан кийин ошол жерде таң атканга чейин тозот экен деп укканбыз. Могу нарын жакта, Атбаш жакта ушундай деп. Анан силердики совсем эле сухой закон болуп эле, анда ысык көл баарыңар момун болуп калыпсыңар да. Сиздер айтып атпайсыңарбы, такыр эле сухой закон депчи. Биз 11 биздин школабыз, мектебибиз 11-ди бүтүп, выпускной балга эжелерин чакырып, ошол эжелер 11 жылдан бери окутуп келгенге ыраазычылыгын айтыш үчүн ар кандай белектерди берип, жакшы сөзүн белекке берип, жакшы стол накрывать этип, анан сухой закон деле эмес, майрам катары шампанский, может быть, ачып, ошентип бир майрамдын шаңын тозушат деп ойлойм да. Ошо шампанский болушу мүмкүн. Кичине бересиңер, э? Бираздан, э? Кичине аласыңар. Бираздан, анткени жаңы жылда деле биз деле майрам катары шампан уже традиция болуп калганда. Ошондуктан биздики такыр айтпайбыз да, такыр эле ичпейбиз, такыр эле деп. Болбойт андай. Бизде майрамды встречать этип, чеги менен болот. Шампан ачып, бир шампан бөлүшүп ичип, ошо 10 жылдан бери бирге ынтымактуу бир үй бүлөдө жашап келгенге ошондой деп ойлойм. Жүрөлүү деп жакшы каалоо тилектерди айтып, койсо болот, э? Жаштар сүйлөсүн. Биздин буякта эжебиз бар. Мен ушу Хасан Жээнбаев атында Бостор орто мектебинин география мугалими Молдоева Гүлнара Бейшенбековна. Ушу мектепте иштеп аткан уже 20 жылдан ашты. Эртеден бери жакшы суроолор берилип атат. Бул жерде спиртной ичилеби, кандай шан шөкөттөр өткөрүлөт деген. Бостери айылы өзү кең айыл, Бостерде деген эмне деген атак даңктуу адамдар чыккан, бирок биздин балдар бизди баягы эшин көрүп төрүнөт дейт. Биздин мектепте аябай жакшы иштер жүрүп турат. Бул спирт жагы, тартип таалим боюнча бизден көптөгөн чогулуштар, адеп ахлак боюнча, иман боюнча сабактар өтүлөт. Биз ошондо биздин балдарды, мына эртеден бери кыздар балдарыбыз айтып кетип атат. Ичимдик боюнча бизден көптөгөн дисктерди, фильмдерди көрсөтүп турабыз буларга. Кыздар совети бар, аталар совети бар бул жерде. Ушулар таасир этеби же? Таасир этет биздин балдарга. Биздин балдар өзлөрү имандуу балдар. Айтканды угушат. Мындай аша чапкан балдар деле жок bizde. Бул жерде жана салтанаттуу торжественный линейка 25 майда бул традиция катары келатат. Бул жерден эмне биз 11 класстарыбызды биз ушунча 11 жыл окугандан мектепте жакшынакай салтанаттуу линейканы өткөрөбүз. Эртең менен саат 8-9да баштайбыз, 1-2 саат. Жакшы окуган окуучуларыбызга жакшынакай ардак грамоталарын беребиз. Жакшы иштеген эжелерибизге жакшынакай грамоталарды тапшырабыз. Балдардын выпускной вечери бул эми биздин мугалимдердин милдети эмес, бул ата-эне өзлөрү уюштурат. Бирок мен ойлойм, баары эле жана сиз айтып аткан өздөрү ата-энелер өздөрү макул, ата-энелер өздөрү макул болсо уюштурат. Биз мугалимдердин эч кандай тиешеси жок бул вечерге. Бул себеби деген бул ата-эненин чөнтөгүнөн чыгып аткан акча, биз эч кандай тийишип приказ берип мындай тигиндей деп айта албайбыз. Себеби деген бул ата-энелердин өзлөрүнүн каалоо тилеги менен өтөт. Эме выпускной вечер өткөргөндө деле биз деле ошо канча жыл иштеп атабыз. Балдарыбыз тентек кылып, ичип же мугалимдер мындай аша чапкан мугалимдер деле болбойт. Себеби деген бизде субординация деген бар, иман деген бар, адеп ахлак деген бар. Себеби адеп деген сабак өтүлөт бизде. Ата-эне балдарды ошондой эле бирге мектеп мугалимдери менен жакшы тарбияда тарбияланып атат. Ошо мен ойлойм бул 11 класстарды
салтанаттуу кече менен ушунча жыл окугандан кийин жашынакай узатууга мүмкүнчүлүк, бирок бул спиртной жагын бизде айтып атпайлыбы, жанагындай жашынакай тарбия иштери жүрүп атат деп. Мындай ашка чапкан балдарды биз көргөн эмеспиз. Рахмат эже. Мен мисалы силерден сурайын деп атам. Мисалы биздин убакта ал убакта ас болчу ошол ичин. Анан азыр болсо мода болуп калды. Анан бүт жаштардын баары эле ичет. Көбү ичеби, аз ичеби, бирок ичет да. Анан мисалы жыйындарда бизде Бишкек жакта уже хаталар бар. 7-нчи класстан баштап отуруштар, дискотекалар бүт баары бар да. Анан силер бу жерден бүт эч нерсе ичпейт, атабыз да ичпейт, энелерибиз да ичпейт, мугалимдер да ичпейт, биз да ичпейбиз десеңиз да. Буга эч ким ишенбейт. Мисалы силер биз барып алып туруп ресторанды жалдайсыңар, анан кийин эч нерсе ичпей эле чыгып кетесиңерби? Ата-энеңер ичеби ичпейби? Мисалы канча сомдон чогултуп атасыңар? 11-чи класстар канча сомдон чогултуп атасыңар? Чогултуп атасыңар? Чечиле, примерно канча чогултат? Сиз айтып атасыз, азыр ата-энелер жетилер ичип алат деп. Кээ бир үйдө ыймандуу болот. Ар бир адамдын өз дининде. Мисалы менин үйүмдө ата-энем мага ичкенин көргөзбөйт. Ресторанга барганда эми мына кызым бүтүп атат деп туруп тойлойт да. Анан тойлогондо деле тойдо ичет. Мисалы ресторанда деле ар бир комнатага мисалы муну өзүнчө кылса деле бизге мына ишенбесеңиз койгуңуз, бирок бизге мисалы өзүн көргөзбөйт алардын. Сиз мына өзүңүз ишенбей атасыз. Канча сомдон чогултасыңар эми? Анысын азыр чечилелекпиз пока. Былтыр канчадан чогулту эми? Анысын билбейбиз. Эч ким ишенбей атат эми. Демек белгисиз. Баары подделка болуп калат да. Былтыркылар канчадан чогултуптур? Каерден тосуптур? Айтып атабыз, ошо эмнеге ресторанга барып алып ичпейсиңер деп. Ал ата-эне ошого уюшуп аткандан кийин заказ берет да, ата-эне тамагын заказ берет, салатын заказ бергенден кийин анан ошо ресторанга балдарыбыз арак ичсин деп, неме ичсин деп арак заказ бермек болот. Шампанский балам чоңойду, кызым чоңойду, окуду бүттү. Ар бир кишинин өзүнүн деринен ичеби же ичпейби. Ошондуктан заказ берип атканда ата-эне кылгандан кийин ыймандуу ата-эне өзүнүн баласына ошондой шакка жибербейт. Өзүнүн баласына айтат, кой балам, бул арак, бул сенин ден соолугуңа биринчиден зыян. Экинчиден эч качан мусулман эч качан арак ичкен эмес. Бул шариатта көрүнгөн эмес деп айтат. Ошондуктан заказ берип атканда тамакты дагы биз да тамакты тандап жейбиз да, мусулман анан христиан депчи биз барып алып чочконун этин жейбиз да. Ошондуктан заказды берип аткандан кийин аракты заказ бербейт. Анан шампанский может быть өзүлөрү алып келип ачып берет. Кол чаап коебуз. Сиз айтып атасыз да, бул жерден мен балам чоңойду, кызым чоңойду деп заказ берет депчи. Сиздин өзүңүздүн балдарыңыз барбы ушинтип заказ берчү элеңиз сиз? Ал ыйман сабагы, сиз өзүңүз ыйман сабагынан өтүп атасыз, бирок бизди да ата-энелерибиз ыйманга чакырат да, биздин да ата-энелерибиз булар жакшы болсун, жакшы чоңойсун деп тарбия берет бизге дагычы. Анан көп жерден андай болбойт да, сиз айтып атасыз, балам чоңойду, кызым чоңойду. Бизде выпускной вечер болот, ошондой болот. Бирок деген мен көргөн эмесмин выпускной вечерде кайсы бир ата-эне ушинтип мен балам чоңойду деп, либо мен кызым чоңойду деп шампанский же болсо арак же вино заказ бергенчи. Силер ошо ичкенди көргөн жоксуңар, ичип жүргөн бүтүрүүчүлөрдү көрө элексиңер, Бүтүрүүчүлөрдү биз деген прям ичип монтип жүргөн көргөн эмеспиз, бирок выпускной болгонун биз көргөнбүз, жакшы болгон, тынч өткөн аябай. Жакшы экен. Биздин жаштарыбыз ушундай майрамды ушинтип толсо деле болот экен. Мен айтарым, бул жерде баары эле ичимдикти эле айтабыз да, бирок биз сиздер кепилдик бере албайсыздар да, биз эч качан ичкен эмеспиз деп. Мен бул жерде байкап отурсам, мындай айта албайм, бирок көпчүлүктөр арактын, ичимдиктин даамын татып калгансыздар, Бирок айтып көрөлү. Жок деп айтасыз, Бирок айтып көрөлү, мындай ошол выпускной болгондо мисалы, классташтар мисалы баары эле кычыраган костюм кийип атат дейли, кыздар чачын жасагалап атат. Анан бир кыздын үй бүлөсүндө жок дейли эч нерсе. Ал ата-энеси эмне кылат? Келип алып кыйнайт, Ой, мен классташым мондой кийип атат, эмне үчүн мага алып бербейсиңер дейт, Бирөөсү келет, ой, кызы келет, мен классташым мондой чачын мондой кылып атат, монча акча чогултуп атат, эмне бербейсиңер дейт. А ошол жерде ата-эне кандай кылыш керек эле? Мисалы, мен айтарым да, ошол ичимдикти 11-чи класстар ичишет деп атат, Кээрлер ата-энеси балдарын көзүнчө ичпейт деп атасыздар, А эмне үчүн ошол нерсени таптакыр эле ичпей койгонго болбойбу? Бул жерде кызыбыз айтып атат да, мен ар бир эле ата-эне мусулмандар арак ичпейт деп тарбиялайт дейт. Ичпейт эмес, ошону ичпеш керек деп тарбиялаш керек эле да бул жерде. Жаштар сүйлөсүн. Мен 9-чу Б классынын окуучусу Бакытбек кызы Элиза. Биякта ушу айтып атат, бирөө көйнөк аябай жакшы кийип алса, экинчиси ата-энесине барып айтат деп. Таарынат деп, Ал биринчиден туура эмес, анткени антип ата-энени кыйнабаш керек.
ал өзүнө жарашыктуу нерсени кийиш керек. Эгер тиги кыз кийип атат, бул кыз кийип атат, мен да ошондой кийишим керек деген ал кыздын мээси иштебеген үчүн ошентип айтып атат да. Алар мисалы үчүн ар бирдин жашоосу ар кандай мисалы үчүн. Ошондо канча пайыздын мээси иштебей калышы мүмкүн? Где-то 10-15. 10-15, э? Ушул кызыбыз туура айтты. Ошондойлор барбы ушул жерде? Мен 11-чи класстарга суроо берем, силер модный эме заказ бердиңерби, берген жоксуңарбы? Бересиңерби, бербейсиңерби? Ушу боюнча эле барып бересиңерби? Бересиңер туурабы? Азыр бааларын билесиңерби? Мен Элизанын айтканына кошулам. Себеби дегенде көбүнчө кыздар ушундай болуп калышы мүмкүн. Бизде ушундай случайлар болгон, то что эме выпускной вечерге бир кыз барбайт болуп ушундай өзүнүн жанын кыйып салганга чейин баргандар болгон. Мындай көйнөк кийет, тигиндей көйнөк кийет деп. Бирок ал адамдын өзүнөн зависит этет. Кандай адам, акылдуу, акылсыз, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кээ бир бала түшүнөт, кээ бир бала түшүнбөйт. Тарбиясынан да зависит этет көбүнчө. Жакшы. Менде ушул бардыгыңыздарга суроолор бар. Ушул эң жакшы көргөн майрамыңыздар, анан эң жаман көргөн майрам кайсылар? Ана ошо токтолуп айтсаңар, балки мына жакшы көргөн майрамыбыз мындай, пайдасы мындай. Тигил майрамдын пайдасы тигиндей, же болбосо зыяны мындай. Майрамдын эң жакшысы бул деген мусулмандардын майрамы айт майрам, орозо. Орозо айт. Анткени деген ар бир адам ушул ар бир мусулман, кыргыз эли ушул орозо айтты деген тозуп белгилешет да. Ошону айтпаса белгилемек. Биринчи майчы, биринчи май. Биринчи май, 9 май, 5 май. Азыр биринчи майдан баштап 10-чу чейин баары майрам. Майрамдар көп да. Эмне маани зор ушун? 25 майга караганда, мисалы үчүн деген эме 9 майга караганда деген эме айт майрамы деген бас жакшы болуп атпайбы? Неси менен жакшы? Аны биринчиден ал ошол айт майрамында деген элдерге деген бири-бирин кечириш керек, ыйман кириш керек, бири-биринечи. Ошондой деп айтылат шарияттачы. Жакшы. Азыр кыздарыбыз биякта сүйлөгөңүздөргө берели. Менин атым Бекбосонова Кундуз. Мага жаккан эң жакшы майрам бул туулган күн. Туулган күн эмне дегенде көп. Бир жылда бир жолу келет, э? Бир жылда бир жолу келет, анан толтура подаркаларды аласың. Сага канча подарка келди туулган күнүндө? Айтайын баарын, атам апамдар эме сөйкөп подарка түшкөн, анан ошо анан калгандары байкемдер бир жака алып барып жакшы эле, дайыма жакшы болот, ошо туулган күнүм жагат да. Жаман көргөн майрамдар деле жок, баары эле жакшы болот. Немечи, День Валентина майрам барбы, ошол жагабы сага? Жагат ошо да. Жакшы? Жагат. Сага канча Валентинка келди ошол күнү? Мага 2 келген. Үйгө эле келген депчи. Үйгө эле. Жакшы, мынакей, ушундай бизде Мен да 9-Г класс Кубатова Алтынай. Мен да өзүмдүн туулган күн майрамымды жакшы көрмөкмүн. Анткени Кудайдын куттуу күнүндө ошол жарык дүйнөгө келгенсиң да, бул жерде белектерге мындай көп маани бурбай, ошол күнү буйруп, сен адам болуп ушул дүйнөгө келгенсиң деп, ошол күндү аябай күтөсүң да. Анан эң жакшы көргөн майрамымдын бири дагы 9 май. 9 май. Биздин Бостерибизде Адамалиев Ташпай, Кудашев Шопок деген 2 ардагерибиз бар. Азыркыга чейин ошо бул жерде жашашат. Ошо бизди коргоп, ушу ата мекендик согушка барып, биздин өлкөбүздү коргоп келишкен, э? Ошо келишкен. Жакшы. Мына сен день рождения бергенде ата-энең үйгө дасторконго эмне коёт? Кантип майрамдайсыңар? Дагы эле лимонадбы же пряс? Жок, азыр айтып кетейин. Биздин үй бүлөдө мындай, менин туулган күнүмдө биринчиден эртең менен туруп баары куттукташкандан кийин белек беришти. Белек бергенден кийин мага мындай аябай сентиментальный белек берген жок. Мындай стол накрывать этип, поздравить этишти да. Аябай чоң белек беришкен жок. Жакшы каалоо тилегин айтышты, жакшы. Ошо стакан менен каладыбы же? Жок, стакан менен каалаган жокпуз. Точно. Топ-точно. Бул жерде ачык сөз, бул жерде ошо өзүм тамак ашында ата-энем жасап берген жок, өзүм жасап, өзүм бул жерде мен өзүм ата-энемди конокко чыккам. Ата-энеңди майрамдаттың, э? Ооба. Мына ушундай кылып майрамдасак да болот экен.
Ажибекова Назик 9 класс. Мен оюмча эң жакшы майрам бул жаңы жыл. Эмнеге дегенде бүт эле майрам үй бүлөңнүн кругунда өтүп, бүт бара жылмайып, бүт бара көңүлдүү жүрсө ошол эң сонун майрам болот. Жаңы жыл деп ойлойм да эң сонун майрамдычы, эң жакшы майрам. Неге дегенде бүт ушу бир жылда болот экен жаңы жыл, ошого бүт бара абдан даярданат катуу. Ошого бүт бара жанталашат, бүт бара жакшы болсун деп. Кандай жаңы жылды тосоң ошондой эмки жылыңда өтөт деп коет. Ошон үчүн канчалык жакшы болсун деп бүт бара аракет кылышат. Ошон үчүн эң жакшы көргөн майрамым жаңы жыл деп ойлойм. Мен ушу сага суроо. Жаңы жыл бул Кыргыздын майрамы же день рождения? И каяктан келип бар? Жок. Каяктан келип бар? Кыргыздын жаңы жылы негизи Норуз болуп эсептелет. А бул жаңы жыл биздики эмес, бирок бул уже канча жылдан бери эметип, уже традиция болуп калган да. Канча жылдан бери белгиленип, ушул 31 декабрь эметилип калган. А негизи кыргыздардын майрамы 21 март. Ошо жаңы жыл эмне менен байланышкан бул? Эмне майрам бул? Ооба. Жаңы жыл эмне майрам? Жок, орустун майрамы, мына жаңы жыл. Эмне менен байланышкан бул? 11 класс Турдубаева Алина. Бул жаңы жылды мен ойлойм, бул эски жылды узатып, жаңы жылды тозоткан жана күн менен түндүн тиресин. Сен да жакшы көрөсүң ошол жаңы жылды? Ооба. Мага бардыгынан Норуз майрамы жагат, Кыргыздын жаңы жылы жакпаган майрам деле жак. 1 май, 5 майларга караганда Норуз жакшыраак, мага жакшы майрамдалат, таасир кылат да. 1 май же 5 майлар мен үчүн да унутта калып бараткандар деле майрамдай сезилет мага. Жаштар, 1 май эмненин майрамы бул? Бул эмгекчилердин майрамы. Пролетариаттан. Жаштар, Бостердин жаштары. 10 класс Алмаз кызы Жазгүл. Мен бул жерде мага жаккан майрам бул 31 август. Себеп дегенде бул Кыргыз Республикасы өзүнчө эгемендүү мамлекет болуп чыкканда бул күнү 1991 жылы 31 августта. Бул майрам, мен ойлойм, бул майрамды деген бардык кыргызстандыктар жакшы көрөт депчи. Бул күнү бар ушул Кыргыз Республикасы, Кыргыз эли эркиндикти алып, ушул өзүнчө мамлекеттин кайра куруп, ушул мамлекетти өнүктүрүү башталды деп ойлойм. Азырдагы ушул өлкөбүз ушундай кырдаалда турганда ушундай баарыбыз теги ошол майрамды, бардык эле майрамдарды жакшы майрамдап, ошол элибиздин маанайын көтөрүп туруп баарыбыздын колубуздан келет деп ойлойм. Жаңы жылга көз карашың кандай? Жаңы жыл эмне майрам бул? Каяктан эмне себептен пайда болгон бул жаңы жыл? Жаңы жыл деген бул негизи кыргыздардын жана орустун жаңы жылы Новый год. Новый год каяктан келди бул? Жаңы жыл деген бул Новый год. Кыргыздардын жаңы жылы Ноорузда 21 март. Ал эми бул кыргыздардын кандай орустардан, Европадан келген майрам деп ойлойм мен. Ошол эмне менен байланышкан? Кандай айтсам? Демек, ушундай. Азыр биякта биздин жигитибиз бар экен. Жаңы жыл орустар майрамын отпойсу. Ал эле эмени көрсөк, Рождество деп атпайбы? Иисус тирилгенде. Кыргыздардыкы бул Норуз. Атың ким? Алтынбек. Алтынбектин айтуусунда ушундай. Анда жаштар сүйлөсүн. 9 класс Сабатбек Авлина. Мына азыр бардыгы эле айтып атат, мага 31 август, мага 31 декабрь деп жагат депчи майрамдар. Мага мисалы бүт эле майрамдар жагат. Анткени ар майрам сайын биз жакшынакай дасторконун үстүндө ата-энебиз менен чогуу болгон, бул эң чоң бакыт деп ойлойм. Айпага Жаркын 9 класс. Бүт эле майрамдар жакшы өтөт да, но биз өзүбүзгө уверенный болуп атыппыз, что неме бүт эле мындай майрамдар жакшы өткөрөбүз деген алып, но өзүбүз да мындай ошону жакшы өткөргөнгө мындай жакшы өткөрүшүбүз керек да. Ошо жакшы өткөрүш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Эртең менен туруп мындай жакшы настроение болуп, өзүң мындай ошол деген досторуңа, туугандарыңа, ата-энелериңе влиять этет да ошолчу. Ошончолук жакшы эртең менен өтсөң, караңга чейин мындай түнгө чейин жакшы настроение жүргөн болсоң да. Сонун жүрөсүңөр, Азыр биздин эжебиз бар экен.
Мен Бостер орто мектебинде англис тили мугалими Корголдоева Чолпон. Мен жантан бери айтып атпай, ушул баардык майрамдардын баары жагат деп. Мага мисалы баардык майрамдардын баары жакпайт. Ушу майрамдардачы биз көп эле биздин Кыргызстан мына мамлекетибиздин баары айтып келип атпай, ажообуздан бери айтып келип атат керек болсо. Ушу Бакиевдин убагында деле айтылган. Бирок ошону Бакиев аягына чейин чыккан жок. Бирок эми мен ушу окуучуларыбызды деги эле мен кыргыз жарандардын баардыгын чакырып кетет элем. Ушу майрамдардын баардыгына майрамдап, столдун үстүнө силер айткандай спирт ичимдиктери коюлуп атпайбы? Ошолорду койбой эле, ушу майрамды аябай көп кылбай эле. Баардык майрамдардын баары мисалы мага жакпайт да. Ошол майрамдарда чынын айтканда бизде көп эле ысырап болобуз. Конокторду чакырабыз, арак ичилет дегендей, тамактарды коебуз столдун үстүнө аябай түрдүлөп. Ошол майрамдардын ичинен мага мисалы айт майрамы жагат, Нооруз майрамы жагат. Ошол майрамдарды эле майрамдап, башка ушул майрамдарда мисалы жөнөкөйлөтүп эле өткөрсөк деп ойлойм да, жөнөкөйрөөк эле. Сиз сиз айткан ушул майрамдарда тактап айтканда арак ичилбейт, мындай ысырапкерчилик болбойт, Ысырапкерчилик болбойт. Ал кезде ал деген иманга чакыра турган майрамдарда ал кезде нан жасайбыз, Куран окулат, бата кылынат, арак ичилбейт, столдун үстүнө ар түрдүү керек болсо спирт ичимдиктери, даже соктор да коюлбайт да ал күндөрүчү. Демек бул жан дүйнөгө жага турган жакшы майрамдардан. Мына эжеке мына жаңы жыл боюнча, жаңы жыл, Ден Валентина бул эмне деген майрамдар? Ден Валентина негизи бизге тиешелүү эмес да. Биздин бирок азыр жаштар жакшы майрамдап атпайбы буну? Ал туура эмес деп ойлойм. Бизге негизи 4-5 жыл болуп калды. Биздин мектепте ал майрам такыр токтотулган. Керек болсо биз жана катыша алыша турган кудучаларды алып салганбыз. Алдырып салышкан. Сиздердин убагыңыздарда ушул майрам бар беле, жок беле? Биздин убакта жок болчу. Жок болчу. Мен 90-жылы бүттүм, бирок жок болчу.